ичкенге сууну ушундай бетондорго ташыйбыз. Кошуна айылдардан. Султан Сагынбаевдин үй бүлөсү турмуш тиричиликке жана ичүүгө таза сууну башка айылдан ташып келет. Себеби ал жашаган кара суунун мадыга караган Каарман айылындагы жаңы конушта суу кээде гана чыгат. Дээрлик күн сайын суу ташып ичишерин айтат. Жакында гана 40 000 сом кетирип, суу кампасын курган. Суу жок малында өзгө ичкенге ар жерден алып келебиз, чыккан жерлерден. Малдарга болсо жаңынан алып калабыз. Же болбосо жанагындай водовоз машиналардан ташып келебиз. Ошодан кийин суунун жоктугунан айла жок дегендей эме кылып атабыз. Кампаларды куруп атабыз. Суу сактагычтарды, жасалма суу сактагычтарды. Жаңы конушка 2010 жылдан кийин эл көчүп барган. Ошондон бери айылда таза суу негизги көйгөй. Жергиликтүүлөр 3 000 сомдон 6 000 сомго чейин чогултуп, таза суу тарттырып келишкен. Бирок ошондо дагы суу кээде гана берилет. Эл башка айылдан малга дагы суу ташып тажашкан. 1-2 километрден барып ташып келдик. Машинеси барларга машина менен ташып келет экен. Эми биздин машинебиз жок. Эптеп, септеп, бакылашка челек кылып небелерди ташып бир күндө 1-2 жолу ташып коебуз, ошо 2 күнгө жетет. Анан дагы ошентебиз берсе кыйналдык. Анан кышта деле чыккан жок. Муну элдин баары эле билет, тоңуп калды. Чыкпады. Эми муну менин го малым жок, муну малы барларга кыйын болду да, ташып, ояктан ташып келишет. Жайында жок болгону жаман болот экен да, ал ысыктачы. Же бара албайсың бул жака ысыкта. Эптеп анан кийин неберлерди эмеле кылып алып келгиле дейбиз, жалдырайбыз, алып келгиле, ичкенге жок дегенде. Быйыл кышта өтө кыйналдык суудан. Же каналда суу жок. Каналдагы болуш керек эле, казылганына байланыштуу суу токтоп калды. Анан малга кыйналып атабыз. Өзүбүзгө ичкенге машина менен каерге барган болсок 5-6 канистр салып алабыз, алып келебиз. Анан ушу түнү келеби, саат түнү 1де суу келеби, 3те келеби, алам көп келбейт, аз келет. Уктабай бар жокту толтурабыз. Кайра толтурган суубузду малдарга беребиз, кайра толтуруп эле суу менен эле бар болуп атабыз азыр. Суу ичебизби, ичпейбизби, ошол акчаны жылда беребиз. Жайында ысыкта суудан кыйналбаш үчүн көпчүлүк тургундар кампа кура башташкан. Ал үчүн кеминде 30-40 000 сом сарпташат. Аны дагы чамасы жеткендер курган. Эл сууну өзүбүз тартып келдик. Эми аны үзгүлтүксүз эле берип турса дешет. Илен жошок кампа курган гана турат кампада эле. Ошо. Мына барды өздөрү билет. Анан калганда ошо куруп атат. Кошунам курду. Тагы аракет кылып атат, ушинтип курабыз. Ошо. Эми суу келип калса жакшы болот эле. Айыл өкмөттүн башчысы суу көйгөйү аталган аймакта мурунтан бери бар экенин ырастайт. 2 айдын ичинде бул маселе чечилет деп убада берди. Айылга кошумча суу тартылат. Суу жердин астында тартылып кетип атат, ошол малда чыкпай калат. Көбөйгөндө чыгып атат. Биз азыр ошого эле кошумча кылып туруп салабыз, Кудай кааласа 1-2 айдын ичинде бул маселе чечилет. Себеби бул жерге скважина кылганда өзүңөр билесиңер да, жердин астынан суу тартат, насос коет, ушундай иш-чаралар бар. Биз азыр акча каражатын дагы издеп атабыз. Ушинтип Кудай кааласа, мен узагы менен айттым, мүмкүн 1 айда чыгып калат, болбосо ушу 1-2 айда ушул кошумча суу тартабыз ал жерге. Мада айыл өкмөтүндө жалпы 36 000 калк жашайт. Айылдарда таза суу болгону менен тартыш, таза суу көйгөйү башка айылдарда да бар. Зыягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, Тмедиа, Ош облусу.